TikToktон акча тапса болот. Достор, мен негизинен TikTokко акча табуу үчүн эмес, элге алган билимимди бөлүшүү үчүн киргем. Буга чейин көп видеолор жасадык, 50-гө жакындап калыптыр. Буюрса дагы 1000 видеого контент даяр. Акыркы 2 айда менин видеолорум 1 миллиондон ашуун көрүү топтоп, 1 миллион 400 миңден ашуун адамга жетиптир. Буюрса менин видеолорум пайдалуу болуп атат деп ишенем. Мен ар бир видеону тактап, чындыгына кайра изилденип, ынанып, анан чыгарам. Кээ бир диний маселелерди устаздар менен кеңешип, анан чыгарам. Менин видеолорум TikTokто эксперттик видео катарына кирет. TikTokто 10 миң катталуучу болсо, 100 миңден ашуун көрүүлөр болсо, TikTok өзү акча төлөп баштайт экен, достор. Мисалы, менде 10 миң катталуучу болгондугу үчүн каалаган адам менин ушул видеомо же башка видеомо кирип белек жибере алат. Түз эфирде эле эмес, эми видеого дагы белек жиберсе болот экен. Бул негизи акча иштей турган нерсе эмес, достор. Чындап элге пайдалуу, кызыктуу видео жасасаңар, маркетологдор өздөрү келип, өздөрүнүн жарнамаларын сунушташат экен. Жана белгилүү бир көрүүлөр үчүн TikTok өзү акча төлөп баштайт. Бирок азыр эмес, кийинчерээк Кыргызстанга да келе жатат. Мен силерге сунушум каяктагы жок нерселерди тартпай, мүмкүн болсо эксперттик же башка пайдалуу видеолорду тартып, контент чыгарсаңар болот, достор. Ушуну менен TikTokто акча иштесеңер болот экен. Мен азырынча иштей элекмин, бирок кээ бир командалар мага байланышып жатышат. Менин негизги миссиям элге билим, түшүнүк берүү болгондугу үчүн азырынча тыйындарга кызыга элекмин. Ошол, достор. Жок видеону тартпай, пайдалуу контент чыгаргыла.